Урмат Бекболиев үйлөндүбү? Атактуу адамдардын тегерегинде ар кандай сөздөр жүрөт экен. Кийинки убактарда интернет тармагында болобу же сүйлөшүп калгандар да болобу, жакын арада ушинтип Урмат Бекболиев үйлөнөт деген сөздөр интернет тармагында кичине да болсо чыга калып жатат. Биздин оюбузча Урматтын душмандары чыгарып жатса керек. Анан ошол үчүн биз Урмат Бекболиевке ийгиликтерди гана каалайбыз. Биз андай сөздөргө кошулбайбыз. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Анжелика Кайратовна, сүйүктүм, мен сени сагындым. Кыргыз эстрадачысы Анжелика сүйүктүү адамын сүйүүңдү эл көзүнчө билдирүү, аны сагынганыңды ачык айтуу уят эмес экендигин жазып чыккан. Мен сени сагындым деген билдирүүмө бирөө уялбайсыңбы деген билдирүүсүн жазыптыр. Сүйүктүңө сүйүүңдү эл көзүнчө айтуу уятпы? Ага кошумча бирөөнүн баласын бирөө чын жүрөктөн кучактабайт. Акылың болсо мен тинт дейт. Айтарым, мен бирөөнүн баласын жана ата-энесин жакшы көрө алам. Канчалаган балдар өз эмес, өзгөнүн ата-энесин жакшы көрүп жашап жатышат. Бул тагдыр экен. Силер кыздарымдын менин атасынын кантип жашап жатканымды билбейсиңер. Кыздарым атасы менен бат-бат көрүшүп турушат. Бизди төбөлүккө байланыштырган кыздарыбыз бар. Жашоону өзүбүз каалагандай кылып түзүп жатабыз. Бир учурда тим эле бирөөнүн жашап жүргөн күйөөсүн мен тартып алгандай ажылдайсыңар. Мейли көрөбүз дегем. Обу жок аялдын сөзүнө кирип ишенгендер андан бетер болуп кеткен. Мен ичимдеги бугумду айтар сөзүмдү ичиме бекем катып, Анжелика, бул сыноо бар өтөт дер элем. Канчалаган азгырыкка жаман жолго кадам таштабадым. Мен башты иштетип, акча таап, жоопкерчиликтүү мамиле жасайм. Ошондон мени сыйлагандар аз эмес. Кудайдан жардам сурай бердим. Сурагандарымды берди жана берип жатат. Байкасаңыз, мен муну менен тагдырдын сыноосундагы адамга эмне деп айткым келип жатат. Чыда алтыным, чыда, баары жакшы болот деп Барс Чекит медиага жазып чыкты.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.